Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'd. Hurmatlı cemaat, namazdın adeplerinin egerde жайқы мезгил бола турган болсо, пешим намазды салқындатып оқу bu namazın adeplerinin eкен. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз айтқан: "Даштаддал хар фа абриду бис-салах." Качан эгерде күн ысык болуп кете турган болсо, жайкы мезгилде өзгөчө анда намазды салкындатып окугула дейт. Кичине бир аз күндүн табын кетирип окугула. Эмне үчүн? Анткени فإن شدة الحر من فيح جهنم. Gündün katı ısıktığı bu dozoktun demi eкен. Dozoktun azap iki türlü. Birincisi fayh cehennem öte ısıktıktağı var. Zamharir deyit. Zamharir öte soğukta azap var. Dozokta bir ile ısıktığı emez, soğuktuktağı var. Oşunca katı ısıganda, bu dozok dem alganda, oşa demden ısıktığı bizge жетеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, bu hadis Bukhari'de келет. Şonduktan biz salkındatıp okuş gereken peşim namazda mustahap деп айтады. Егерде суық мезгилде, кышкы мезгил болуп калса, анда пешимди эртерээк окуш керек. Буга да hadis бар. Anas ibn Malik radıyallahu anh aytат: "Kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem deşteddel bard bakkara bis-salah." Kaçan soğuk bolup kete turgan bolso, anda namazды тездететеле дейт. Андан кийин саптарды тегиздегенден кийин анан такбири тахрима. Имам Аллаху акбар деп намаз баштаганда, ага чейин саптар тегиз болуш керек. Саптарды тегиз кылганга пайгамбарыбыз өзү көңүл буруп, анча-мынчасын көкүрөгүн нарагыраак кыл, анча-мынчасын берегерээк чыгарып, жакын тургула деп, ийиңерге ийин тийгизгиле деп өзү айтат эле мынакей. Саву суфуфакум. Силер саптарды тегиз алгыла. Фа инна тасвията суфуф мин иқаматис-салах. Намаз сапты тегиз алган бул намаздын ичиндеги амалдардын бирине кирет экен. Namazды кайым кылган, намазды тургузган, намаз окугандын ичинен кирет дейт, саптарды тегиз алуу. Бир хадисте катыгыраак айтып койгондо, саптарыңар тегиз албасаңар, бирөөңөр ылдый, бирөөңөр артта, Алла Таала жакын силердин жүрөктөрүңөрдү дагы аркыл кылып коюшу мүмкүн дейт. Ошондуктан биз сапты алганда тегиздегенде согончокко тегиздейт экенбиз. Мына азыркы мезгилде мына саптарга эң жакшы эме кылып берип койду. Көп жай намаздарда атайы пут кое турган жер бар мынакей. Ошого биз тамандын путтун учу менен эмес, учу менен тегизделбейт. Аркасы согончок менен тегизделет. Демек акыркы мына согончоктун линиясына түз кое турган болсок, бардыгыбыз тегиз болот. Анткени бирөө 44 размерге, бирөө 39 размерге. Эгерде путтун учу менен манжалар менен тегиздей турган болсо, анда бирөө ылдый, бирөө аркага, бирөө ылдый, бирөө аркага болуп калат да. Ошондуктан аалымдарыбыз айткан, согончок менен тегизделет. Ушуну карап туруп намаз тургузардан мурда, комат айтардан мурда бардыгыбыз өзүбүздүн путубузга көз салышыбыз керек экен дагы, тегиздешибиз керек экен. Турганда кыям дейт. Намазга турганыбызда манжаларыбыз кыбланы карап турсун. Кейбірлер кичине путу мындайраак кылып туруп да. Мынакей, эки колун карап турула, мынакей, мындай кылып алат. Турганда жок, тегиз болуш керек мындай. Эки путтун манжалары дагы, колубуз, жүзүбүз бардыгыбыз кыбланы карап туруш керек. Теп-тегиз болуп. Такбири тахримагын учурунда да түз турушубуз керек. Манжалар өз абалында калат. Өз абалында. Рүкүгө барганда кол манжаларды ачабыз. Тизени кармаганда бүркүт чапчыгандай кылып ачабыз. Саждага барганда манжаларды бириктиребиз. Саждада манжалар биригет. Демек,
Allahu akbar деп атканыбызда өзүнүн абалында таштап коебуз. Эркектер такбири тахримада кулакка чейин кол көтөрөт. Сахи Муслимде риваят келет. Малик ибн Хуайрис радияллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ида кана каббара рафа ядайх хатта юхазия бихима узнай. Пайгамбарыбыз намазга Аллаху акбар дегенде кулагына теңдеп, кулагынын барабарына чейин колун көтөрөт эле алаканын. Алакан кыбланы карайт эле. Мынандай эмес эле, Аллаху акбар эмес, кыбланы карап туруп. Экинчиден кулакка чейин көтөрүп. Кулакка чейин. Мынакей Сахи Муслимде риваят келип атат. Такбир тахрими Аллаху акбар дегенде сиздер кулакка чейин көтөргүлө дейт. Кулакка чейин көтөргүлө. Андан кийин оң колду сол колдун үстүнө коет экенбиз. Кол байлаганда оң колду сол колдун үстүнө коебуз. Жана бөйрөктөнбөйбүз. Бөйрөктөнгөн кээ бир риваяттерде келет шайтандан дейт. Кээде эми талып калса го мейли, мындай кичине талып калса алдагы намаздын сыртында кичине белиңиз талып калат, бөйрөгүңүз талып калат. Бирок кээде текеберленип мындай тургандар бар да, мына ушул шайтандан дейт. Намаздын ичинде өзгөчө тыюу салынат. Манжаларга манжаларды, салаларга салаларды аралатып туруп жүрүшлүк. Экинчисине мындай. Пайгамбарыбыз кээде гана ушундай салаларды салат эле качан, ынтымак болойлу дегени гана учурларда. Андай кылыптыр. Адак салага сала салбайт эле. Бөйрөк таянбайт эле. Андан кийин намазда түз турганыбызда сажда кыла турган жерди карайт экенбиз. Руку кылганда эки путубуздун башын карайт экенбиз, учун. Ал эми саждага биз барганда мурдун учун карайт экенбиз. Каадада отурганыбызда өзүбүздүн мына иш жагыбызды, киндик жагыбызды карап отурат экенбиз. Ал эми салам бергенде оң ийинди, бул жакка караганда сол ийинди карайт экенбиз. Мынакей намаздын ичинде эгерде көз контролуга келсе, анда жүрөк да контролуга келет. Эгерде көзүбүз тияк биякты карап алаңдай берсек, анда намаз окуп аткан мааниси чыгып кетет туугандар. Кийин сана айтабыз. Субханакаллахумма бихамдик ва табаракасмук ва таала жаддук ва ла илаха гойрук. Андан кийин эмнени окуп атканыбыз, Фатиханы окуп атканда Фатихага көңүл буруп окуйлу. Мисалы, мен Алхамдулиллахи Rabbil Alamin дедим. Bunun manisi менин жүрөгүмдө, мээмде болсун. Ар-Рахманир Рахим. Бул дагы мен жүрөгүмдө, мээмде болсун. Демек, эмнени окуп атканым, ошонун котормосу эне тилде биздин оюбузда болуш керек экен да. Ой жүргүзүп окуй турган болсок, биздин намазыбыз жандуу, нурлуу болот экен туугандар. Бейиш менен дозоктун аяттары келгенде, бейиштин аяттары келгенде сүйүнгөнгө аракет кылып, дозоктун аяты келгенде ыйлаганга аракет кылыш керек экен. Бул дагы намаздын адептеринен. Абу Бакр Сыддык разыйаллаху анху дозоктун аяттары окулганда ыйлагандан токтой албай, өзүн кармай албай калат эле дейт. Bir rekette bir süreni толук окуу, бул дагы адептен экен. Биринчи рекетти экинчи рекетке караганда узунураак окуп, экинчи рекетти кичине кыскараак окуу, бул дагы адептен. Рукуга барганда дагы ушу түз болуп, белибиз менен жамбашыбыз түз болсун. Албетте саждага барганда чыканакты жерден көтөрүп коюп коебуз буга. Руку менен сажданын таспихтерин толук айтышыбыз керек болот. Бирок саждага барып атканда кийимди тартып, чачы бар болсо чачы мындай кылып, сажда кыла турган жер, эгерде жерге сажда кылып калсаңыз, бир жолу тазалаганга уруксат. Эгер таш-паш болуп калат, же болбосо мындай кылып туруп, ушу бир жолу сажда кыла турган жерди мындай тазалап койсоңуз уруксат. Намаздын ичинде. Эң жакшысы намазга чейин эле тазалап коюш керек. Бирок кээде билбей калдыңыз, мынтип саждага барсаңыз эле кичине-кичинекей таштар бар, же болбосо кыл, же болбосо ушундай бир немелер аз-маз. Ошол жерди тазалаганда бир кол менен бир жолу кылганга уруксат.
2-3 жыл кылсак анда болбой калат. Кыямга туруп аткан учурда жерди таянбай турат экенбиз. Эми тизеси орукчан болсо анда мейли. Бирок эгерде биз саждадан кайра турабыз го, туруп атканда жерди таянбай турабыз. Тизе оруп аткан болсо анда макул. Такбири интикалия деп коет. Имам Аллаху акбар ар бир немеде Аллаху акбар деп турабыз. Рүкүгө барганда, саждага барганда, саждадан турганда Аллаху акбарды ичибизден айтып турабыз. Акыркы каадада салам берерден мурда дуа кылабыз. Эң дуанын күчтүү кабыл болгон жери саламдан мурдагы дуа дейт. Буга көңүл бурушубуз керек. Жана намаздан кийинки зикирлер бар. Вот аларга дагы Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан айтылган зикирлерге да көңүл бурабыз. Эмне үчүн айтып атабыз тугандар? Намаздыга биз берсек, намаз бизге берет. Намазда өтө тарбиялык философиясы өтө күчтүү. Адамды жамандыктан токтотуп, жүрөккө тынчтыкты берип, токтоо кылып, Аллага жакындата турган. Анткени кыямат күнү эң биринчи эсеп намаздан болот. Намазы жакшы чыкса, бардыгы жакшы чыгат, намазы жаман чыкса, бардыгы жаман чыгат. Алла Таалам намазды туура, так, хушу хузу менен окуганга жардам берсин. Субхана роббика роббил иzzati. Ва саламун алал мурсалин. Валхамдулиллахи роббил аламин. Бирахматih.